Түшкү тамактан соң эшик коңгуроосу жырыңдады. Хадича эшикти ачты. Эки аял жуучулар да жасанып келишкен эле. Хадича дароо түшүнүп, аларды ичкерине чакырды. Эшикти жаап жатып, көзү кечеги жигитке түштү. Таң калган эле ал. Жуучулар кызды көрүштү каалашты. Мумина ичкериге кирип, аларга маанайсыз бир үндө салам берди. Аялдар анын капалуу жүзүнө маани бербей жылмайышар эле. Ал бөлмөдөн чыгып кеткенч, аялдардан бири сөз баштады. Кызыңыз бизге аябай жакты. Ыраазы болсоңуз, аны келин кылабыз. Ал менин кызым эмес, сиңдим болот. Биздикине мыйманга келген. Анын жашоосуну ата-энеси чечет. Мен бир нерсе дей албаймын. Андай болсо, үй дарегини бериң. Биз барайлы. Жашообузга дагы бир салих үй бүлө кошулсун, иншаллах, деди тайэжеси. Алар кетишти. Мумина бул жуучулар ошол жигиттен экенин билбейт эле. Хадиша бөлмөгө кирип, Мухаммед набийди көргөнүн айтты. Мен ал жигитке турмушка чыкпаймын. Билесиз го, али жараларым айыкпаган. Гүлүм, ал жигит жаманга окшобойт. Кече бизге жардам берген жигит экен. Мен көрдүм. Сага чын дилден жардам берди. Эгер ал болбогондо, сен бүгүн жаныбызда болбойт элең. Аны бир көр, мээримиң түшүп калат, деди Хадича. Мумина эсе үн чыгарбай, жерге термелип, түшүдөгү жигитти ойлойт эле. Кийин ал акыйкат эмес деп, ал жигитке жылуулук билдирди. Бирок түшү жөнүндө эч кимге айтпады. Жүрөгүнө келген бир белек деп билди. Күндөр өтүп барар эле. Бир күнү Муминанын ата-энеси кызын алып кетүү үчүн жакшы кабар менен келишти. Бирок Мумина эч кеткиси келбейт эле. Бул жерде аябай көп эскерүүлөр бар эле. Апасы тайэжесине ошол жигитке ыраазылык бергенине айтып жатканда ууп калды. Андан соң бөлмөсүнө жүгүрүп кирди да үстүдөн кулуттады. Үнүн чыгарбастан ыйлайт эле. Эмнеге, Роббим, эмнеге? Аны тагдырым кылбаптырсың? Эмнеге аны көрсөттүң? Деп ыйлады ал. Бир аздан соң айткан сөздөрү шүгүрсүздүк экендиги эсине түшүп, Аллахтан кечирим сурады. Көз жаштарын арчып, жай намазын салды. Пешин намазын окуп болгонч, узун дуалар кылды. Көңүлү тынчтанды. Балким ал менин эң кайырлуу түгөйүмдүр. Аллах насип эткен эң жакшысы ошолдур. Ал менин өтмүшүмдү билер бекен. Эгерде өтмүшүмө көз жумса, ал мен үчүн берилген чоң белек болот эле. Мен ишенемин. Ата-энем эч качан жаманын каалашпайт, деп өзүнө өзү дем берди. Куранды алып, Нур сүрөсүнө кыраат кыла баштады. Анын алгачкы тамгаларын окуп жатып, көзүнө жаш келе баштады. Себеби тилиде өзү айтса, жүрөгүндө ошол жигиттин үнү. Акырына жеткизбестен эшиги тыкылдады. Апасы экен. Ал эшикти ачты. Апасы анын көздөрүнү көрүп, угупсуң да кызым. Ал жигит мага аябай жакты. Сага аябай саз экен. Кыраатыны атаң угуп көрдү. Көздөрүгө жаш алган экен. Өтмүшүм жөнүндө айттыңызбы? Ооба, айттым. Алдыныга аялдар ыйлап жиберишти. Мен аларды эмнеге мындай кылгандарыны түшүнбөй жаткан элем. Жигиттин апасы уулума эң кайырлуусуну тааппыз, деди. Кызым, эмне дейсиң? Апасы да жаман аялга окшобойт. Мумина үн чыкпай, бир гана жерге термилет эле. Кийин башын көтөрүп, мен үчүн ушул кайырлуусу болсо, сиздердин сөзүңүздөрдөн чыкпаймын, апа, деп апасын кучактады. Апа аябай сүйүнүп кеткенден сыртка чыгып, жакшы кабарды жигиттин үй бүлөсүнө айтты. Алар да аябай сүйүнүштү. Мумина үйгө келди. Эми ага баары урмат көзү менен карап жаткан эле. Алдыңкы назарпастык эми жок. Тез күндө той аракеттери башталып кетти. Мумина азыркка чейин ал менен көрүшкөн жок. Тойго бир нече күн калганда Хадиша келди. Мухаммед наби үй бүлөсүнө бул кыз жөнүндө айтар экен, анын сүрөттөшүдөн ата-энеси периште болсо керек деп ойлошор эле. Жаным апам,
Сиз ал кызды бир жолу көрүң, ал аябай жүрөгү таза, ыйбасыдан жүзүмө да карабады. Мен ишенемин, ал менин бакытым. Балам, сен ал кызды каерде көрдүң? Каерде көргөнүм маанилүү эмес. Маанилүүсү ал жүрөктөн аябай сулуу кыз эле. Бир жолу барайлы, апа. Сизге аябай жагып калат. Мага ишениң, деди ал. Апасы ал жөнүндө эч жаман ойго барбайт эле. Себеби уулу жаман кыздарга карабастыгын билет эле. Ошол үчүн ал уулуна ишенет эле. Муминанын жашоосунда болгондорду укканч дагы да ишеничи ачты. Ал перзентиге Салиха бир өмүр жолдош болуусуна ишенди. Алтыным, неге жигит менен көрүшпөй жатасың? Эже, коюң, тойдон кийин көрө беремин. Ата-энеме ишенемин. Көңүлүңүз жүз эттиби ал үчүн? Жок, деп жүзүнү жерге бурду. Хадича башка эчтемке дебеди. Той күнү да келди. Кыздар Муминага той көйнөгүн кийдиришти. Ак шайы оромолду жабып, көздөрүнө билинер билинбес сурма тартты. Жүздөрү периштелердикиндей аппак эле. Ага ашыкча жасан түсөн керек эмес эле. Ал бир нерсени каалайт эле. Тою пайгамбарыбыз каалагандай ыңгайлуу, ысыраптарсыз болушуну. Бул каалоо Мухаммед набийдин да жүрөгүнөн өткөн эле. Бирок Муминага айта албаган эле. Бирок Муминанын өзү ошону айткан үчүн жүрөктөн сүйүндү. Аллахка шүгүрлөр айтты. Ал дагы бир жолу ишенди. Үйлөнө турган жары Салиха кыз экендигине. Мумина жүзүнө ныкап тагып, хария оромолуну таштады. Ал аябай сулуу келин болду. Мухаммед набий аны бул кийимде көрүп, курсан болду да иштен сыймыктанды. Тойлору да сонун, өрнөк болсо арзый тургандай болду. Мумина азыркка чейин анын жүзүнө караганы жок. Тойдон соң алар Мухаммед набийдин үйүнө келишти. Хадича аны бөлмөсүнө алып кирди. Ага кийиниси үчүн жардамдашты да деди: "Гүл жүздүүм, кара, бүгүн сен эң бактылуу күнүң, эми жылмай, сенин салих өмүр жолдошуң кирет азыр. Сени бактылуу көрүштү каалайбыз", деди ал. Мумина эжесинин жүзүнө термилип турду да ыйлап жиберди. "Ай, эмнеге ыйлап жатасың? Эже, мен ага саз эмесмин. Андай дебе. Сендей салиха кызды ар кимге да насип этпейт, жаным эжем", деп аны кучактады. Андан соң Хадича бөлмөдөн чыгып кетти. Бөлмөгө Мухаммед набий кирип келди. Мумина жерден көздөрүнү үзбөйт эле. "Муминам", деди ал акырын үнүн чыгарып. Муминанын деми тыгылгандай болду. Ал дагы "Муминам", деди. Муминанын оюнда ошол жигит сүрөттөлөт эле. Бирок ишенгиси келбейт эле. Башыны көтөрбөдү. Жигит дагы бийигирээк үн менен "Муминам", деди. Ал башыны көтөрүп ага карады. Көздөрүнө ишенбейт эле. Чын эле ошол жигит болсо, мен арзу кылганым сыяктуу. Ал эчтемке дебеди. Бир гана ага термилип турат эле. "Сиз ошол кыраты сулуу жигитсизби?" деп ага жүздөндү. Мухаммед набий жылмайып: "Ооба, сенин бейиш жолуңдагы жолдошуңмун", деди. "Ыйлаба, мен сизге ылайык эмесмин го, эмнеге мага үйлөндүңүз?" "Жок, жок, андай дебе гүлүм. Сен менин тагдырыма жазылган гүлүмсүң. Өтмүшүң эсе мага кызык эмес. Мен бир гана келечегибиз жөнүндө ойломокчумун. Сен Аллахтын аманатыны пас көрбө", деди ал. Мумина ыйлаган көздөрүнү көрсөтпөшү үчүн жерге башын ийди. Алар бул түндү Али разияллаху анху жана Фатима разияллаху анхалардыкындай өткөзүштү каалашты. Түн бою намаз окуп, кыраттар кылышты. Муминанын үнү да аябай жагымдуу эле. Экөөсү Нур сүрөсүнү биргеликте окушту. Андан соң Мухаммед набий пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жашоосу жөнүндөгү окуяларды айтып берди. Алар Аллахтан кайырлуу бир турмуш сурашты. Мухаммед набий сүйгөнүнө жакшы мамиле кылар, ага эч катуу сүйлөбөс эле. Көңүлүнү алууга аракет кылар эле. Жакында алардын үйүнө жаңы мыйман келиш босогосунда эле. Байкеси Васит перзент күтүп жаткан эле. Муминанын жашоосунда чоң бурулуш жасалды. Ал
эми өзүнү кубаныч, сүйүнүч толо ааламда жашап жаткандай сезип жаткан эле. Жеңеси Муслима ага көп кеңештер берер, аны өтмүшүнү эстебешке чакырат эле. Күндөр сонун жана шүгүрлөргө толо өтүп жаткан эле. Бир күнү эки эжесиңди үйдө жалгыз калышты, маектешип отурушкан эле. Бирден Муслиманын табы кача баштады. Мумина эмне кылуусун билбей өзүнү жоготуп калды. Мухаммед набийди чакырды. Ал келгенч биргеликте ооруканага барышты. Баары чыдамсыздык менен бөбөктү күтөт эле. Жүрөктөрүндө кубаныч, бир аз коркуу да бар эле. Бир нече сааттан соң медайым ичкеринен чыгып келди да жакшы кабарды үй бүлө мүчөлөрүнө жеткизди. Куттуктаймын, сиз эгиз перзенттүү болдуңуз. Өмүрү менен берген болсун, деди ал Васитке жүздөнүп. Васит кубанып кетти да апасыны барып кучактады. Баары курсант эле. Эң көп Моминанын сүйүнүчү дүйнөсүнө батпай кетип жаткан эле. Тез күндө алар ооруканадан чыгышты. Аларды Мумина күтүп алды. Перзент бейиш мөмөсү го. Мухаммед набий анын кубанычын көрөр экен, өзүнөн өзү жылмаяр, көңүлү таза аялымдын көзүндө жылмаюу бар деп шүгүрлөр айтат эле. Бөбөктөр ушул үй бүлөгө бакыт жана сүйүнүч алып келген эле. Жаз да келди. Табият аябай сулуу түскө кирген. Жакшылык өкүм сүрмөктө. Мухаммед набийдин атасы табият коюнуна чыгууну сунуш кылды. Бүт үй бүлө мүчөлөрү биргеликте кызгалдактарды көрүү үчүн кеңдикке чыгышты. Муслима эки эгизек бөбөктөр менен четке өттү да жерге отурду. Бөбөктөр да аябай курсанттай көрүнөт эле. Мумина жерге шалча салды да түрдү жемиштерди койду. Баары дасторкон айланасына келишти. Сонун үй бүлө сүрөттөрдө көрүнөт эле. Алар сөздөшүп отурушар, бирден Муминанын башы айланды. Муну эч ким сезбеди, бирок ал ордунан туруп кетти. Муслима да анын артынан барды да абалына сурады. Түзүксүзбү, Мумина? Раңыңыз агарып кетти. Жакшымын, бир аз башым айланды. Чарчадым окшойт, деди алсыз үндө ал. Муслима жылмаюу менен: балким сиз бизден бирдемкени жашырып жаткандырсыз. Балким сиз да жакында апа болорсуз, деди ал. Мумина уялганынан жерге карап калды. Менден жашырбаң сиңдим, бул сонун жаңылык го. Перзенттериме ини келсе жаманбы? Деп сурады ал. Эжем, сизден жашырмакчы эмес элем, бирок бир аз уялдым. Демек, сиз апа болот экенсиз да, туурабы? Деп сурады ал. Мумина баш силкеди. Муслима күлүп артына кайтты. Акырын Мухаммед набийге: сизди Мумина күтүп жатат, деди. Ал ордунан туруп анын жанына кетти. Сулуу жүздүүм, сага эмне болду? Тынчтыкпы? Ооба, тынчтык. Сизге бир жаңылыгым бар. Эмне экен? Сиз Васит байкеге суктанган окшойсуз. Биз да жакында ата-эне болобуз, деди ал акырын үн чыгарып. Мухаммед набий кубанычтан кыйкырып жиберди. Аны баары укту, баары таң калып жаткан эле. Муслима эсе жылмайып койду. Андан соң алар келишти да жаңылыкты баарын айтышты. Апакем, сиздер жакында дагы бир жолу чоң ата, чоң эне болосуздар, деди жылмаюу менен. Баарынын маанайы көтөрүлүп кетти. Васит жана Усман Мухаммед набийди куттукташты. Ата-энесини кучактап бири-бирине куттукташты. Кечке чейин сонун маанай аларды таштабады. Эми дагында бактылуу болушка ишенет эле. Күндөр ошол таризде өтүп барар экен. Муминанын абалында да өзгөрүштөр бар эле. Ал кээде өзүн алсыз сезер, бирок муну эч кимге айтпайт эле. Ай күнү жакындашканы сайын анда башкача сезимдер башталды. Кудум ал перзентини көрө албай тургандай эле. Түндөрү Мухаммед набийден жашырып ыйлар, перзентини сак-саламат болушуну Аллахтан сурайт эле. Жума күнү Мухаммед набий багымдат намазын окуп болгончу таспихин алып сыртка чыкты. Сыртта Мумина үй жумуштары менен алек эле. Муслима короого чыгып ага жардамдашты. Мумина оор жүктү көтөрүп жатканын көргөн Мухаммед набий жүгүрүп келип анын колунан алды. Эмнеге оор жүк көтөрүп жатасың? Сага мүмкүн эмес го, деп жинденди. Үзүр, билбей калыпмын. Башка мындай кылба. Ошондон кийин баары эртең мененки тамак дасторконуна жыйналышты.
Дасторкон айланасында баары сонун маек курар. Кээде бөбөктү эркелеп коюшар эле. Мумина аларды узак күзөтүп турду. Оюнда бакыт түшүнүгү ушул нур жүздүү инсандарда болсо керек дейт эле. Мухаммед наби жаңы окуган китеби жөнүндө айтып берер экен. Көздөрү Муминада эле. Анын жүзү алсыз көрүнөр эле. Балким бул апалыктын ширин азабыдыр деп ойлор эле ал. Эртең мененки тамактан соң Басит жана Мухаммед наби жумушка аттанышты. Ушул учур Мухаммед набидин апасы анын жанына чакырып деди: "Уулум, бүгүн биз жеңең менен алыстагы туугандарыбыз жанына бармакчыбыз. Үйдө Мумина жалгыз калат. Ага бирөө жардам берип турушу керек. Сен бүгүн үйдө кал, ал жалгыз калбасын." "Болуптур апа" деп колдорунан өттү. Баары өз иштери менен сыртка чыгып кетишти. Мухаммед наби үйгө кирди да Куранды алып кыраатты баштады. Мумина анын жанына келип акырын отурду. Көздөрүнү жумуп аны укту. Бир сүрөнү окуп болгонч Муминага жүздөндү. "Муминам, жакшысыңбы? Абалың жакшыдай көрүнбөй жатат. Бир жериң ооруп жатабы?" деп сурады. Мумина жерге карап турат эле. "Жок, абалым жакшы. Аллах сүйгөн пендесине дарт берип сынайт экен. Мухаммед набийим, мен да сүйүктүү пенде болсум керек да. Кичинекейибиз да тезирээк атасынын жүзүн көргүсү келип жатабы? Аябай тынчсызданып жатат" деди ал. Мухаммед наби жылмайды. "Андай болсо менин үнүмдү уксун. Мен ага Куран окуп беремин. Аллах насип этсе көрүшүбүз жакын" деп кыраат баштады. Сүрө акырына жетпестен Муминанын абалы жамандаша баштады. Мухаммед наби аны ооруканага алып кетти. Дарыгерлер аны ичкерин алып кирип кетишти. Мухаммед наби аябай коркор, тилине келген аяттарды айтат эле. Бир аздан соң жакындары да жетип келишти. Арадан кыйла убакыт өттү. Бирок дарыгерлерден дарек да жок. Анын коркусу дагы да күчөйдү. Ал сезет эле Мумина өлүм менен алышып жатканын. Ичкеринен Медайым чыгып келди. Кайгылуу үн менен: "Мухаммед наби ким?" деди. Мен эмнедир болдубу? Куттуктаймын, сиз кызды болдуңуз" деп жерге карады ал. Баары кубанычтан шүгүрлөр айтышты. Бирок Мухаммед наби эмнедир болгонун сезди. "Мумина жакшыбы?" деди ал. Медайым бир аз тын алып: "Бирок аялыңыздын абалы жакшы эмес. Сизди көрмөкчү" деди да аны ичкерине чакырды. Мухаммед наби ичкерине кирип карады. Бир четте кызы ыйлар, ортодо Мумина жатат эле. Жүзүндө раңы жок, сүттөй агарып кеткен эле ал. Мухаммед наби ага жакындашып колунан кармады. Медайым ага кызын берди. Баары сыртка чыгып кетти. Алар жалгыз калышты. "Мухаммед набийим, сизди түшүмдө көргөнүмдөн соң сизди Аллах үчүн жакшы көрдүм. Роббимден бейиште да бирге болуштукту сурадым. Сиз менен өткөн күндөрүмдү мен бакыт деп эсептеймин. Мени бактылуу кылдыңыз. Сизден ыраазымын. Баарыңызга шүгүр. Бирок акырына чейин сиз менен боло албашымды билгенимде бир аз капа болдум. Эми сизге кызыбызды аманат тапшырамын. Ага сулуу тарбия бериң" деди ал кайгылуу үн менен. Мухаммед наби көз жаштарына кармап тура албады. "Ыйлабаң, көз жаштарыңызга чөгүштү каалабаймын. Сиз бир гана дуа кылың. Роббим мени кечирсин. Кызыбызга Курандан сабак бериң. 13 жашыда мен үчүн Нур сүрөсүн окусун. Мен ишенемин. Анын да кырааты сиздикиндей сулуу болот" деди да кызынын башына сылады. Мухаммед наби анын жүздөрүнү сылап, ага тоюшка урунду. "Гүл жүздүүм, сени жашоомо киргениң үчүн сүйүндүм. Мен да Аллах үчүн сүйдүм сени. Жүрөгүң тазалыгы үчүн сүйдүм. Балким бул дүйнөдө бири-бирибизге тоя албагандырбыз. Бирок мен ишенем, ахиретте бирге болобуз. Иншааллах" деди да анын пешенесинен өптү. Көз жаштары анын жүзүнө тамчылар экен. Муминанын жүзү акырын жылмаят эле. Ал
терезе тарапка карап деди: «Караң, Салихим, мени алып кетиш үчүн ошол эки кыз келишиптир. Мен нурга ынтылып жатам, бирок эмнегедир жүрө албай жатам» деп көздөрүнү жумду. «Жок, кетпе гүлүм, сен мага керексиң. Кетпе, менден ыраазы болуң» деп анын жүзүнө карап жылмайды. Мухаммед наби анын башыны бооруна басып: «Ыраазымын, ыраазымын, ыраазымын» деди. Мумина кызын өптү да шахадат келмесини айтты. Андан соң сулуу көздөрүнү жумду. Терезеден шамал кире баштады. Мухаммед наби кызыны шепшепке ороду да Муминаны бооруна басты. Ал суук эле кулагына: «Сен да шахидсиң, Салихам, сен да» дей гана алды. Мухаммед наби кыйкырып ыйлап жиберди. Анын жүзү азыр да күлүп турар эле. Мухаммед наби кызын алып сыртка чыкты. Апасына берип ыйлап турат эле. Васит аны кучактап дем бере баштады. Апасынын көздөрү жашка толду. Тили бир гана Мумина үчүн дуа окуйт эле. Муслима бөөктүн башыны сылап, Муминанын кичинекей периштеси: «Кош келдиң». Ичкериде Мумина сулуу уйкуга кеткендей жатат эле. Мухаммед наби анын жанына келип дагы бир жолу кучактады. Анын акыркы көз жашыны көргөнчө гана жүрөгүндөгү от басылды. Мухаммед наби аны топуракка коет экен, Нур сүрөсүн окуйт эле. Ошондон соң кызы үчүн жашаштыгын айтты. Ошол күнү түшүндө кызы менен бактар ичинде отурганын көрдү. Бир нурлуу эшик ачылып, аппак кийимде Мумина чыгып келди. Ал кызынын жанына келип, аны кучактады. Мухаммед набиге карап: «Менден кабатыр албаң, мен Айша энебиздин жанындамын», деди жылмайып. Мухаммед наби анын пешенесинен өптү. «Мен сиздерди бейиштин жолунда күтөмүн». Уландысы бар.